Арбаңыздар урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте куттуу Рамазан жана так ушул ороз айында сиздерге ооз ачуу үчүн эң мыкты делген тамактардын өзгөчө түрк дүйнөсүнүн ашканасына баш багып, сиздер менен биргеликте кандай аштарды жасасак болот, кандай тамактарды жасап өзүбүздүн рационубузду же болбосо ошол негизи эле биз өзүбүздүн даамыбызды дагы кандай таттуураак кылсак болот, так ошондой сиздер менен биргеликте программабызды баштаганы турабыз. Жана тасмалыбызды жаябыз дагы. Бүгүн сиздер менен биргеликте Төрөбек менен чогуу бүгүн өзгөчө бир жакшы тамак жасайт окшойбуз. Анда эмесе Төрөбек, сөз кезеги сенде. Саламатсыздарбы? Кирип келген Рамазан айыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн биз менюбузда кордо тамагы, таш кордо эмес, именно кордо тамагы. Кордо тамагы кандай жасалат? Биринчи бизге күрүч керектелинет. Андан кийин айран, бир аз туз жана шорпо керек. Шорпо бул койдун шорпосу да боло берет. Кордо дегенде мага түшүндүрүп кетсең, демек биз бүгүн шорпо жасайт окшойбуз, Ооба. Кордо тамагын жасайбыз. Бул кордо тамагы негизи эле диета кармайм дегендерге аябай пайдалуу. Айрыкча бул ашказан ооруган адамдарга жана ошондой эле ичи өткөн адамдарга, температурасы көтөрүлүп кеткен адамдарга бул тамак аябай пайдалуу. Анда эмесе жасалышына баштасак. Эмне керек ал үчүн? Ал үчүн бизге казан керек. Канча порция адамга жасап атабыз азыр биз? Биз азыр примерно 4 порция. 4 порцияга жасап жатабыз. Биринчи казанга суу куюп кайнатып алабыз. Кайнатып алабыз бир аз. Күрүчтү кайнатып алат экенбиз да. Демек бул сен айтып өткөндөй ашказан оору, негизи эле сорпо экен да бул, айран менен жасалуучу. Жакшы, түрктө туугандарыбыздын тамактары бар го, ушундай айран сорпо менен жасалган, ошого окшош турбайбы? Ооба. Жасап болот. Жөн эле сууга салып коебуз күрүч. Жуулган, тазаланган күрүчтү. Жууп, тазалап, сууга эле кайнатып алабыз. Ушундай, бышкы чейин. Бышкы чакты кайнатып алабыз. Ооба. Аралаштырып койсо болобу же? Аралаштырып койсок да болот. Орозо кармалып жаткан учурунда сорпо өтө пайдалуу, жакшы тамак аштардан болот окшойт, Айрыкча ороз айында арыктайм, өзүмө ден соолугума жакшы карайм деген адамдарга ушул тамак сунушталат. Жөн эле сорпону ичкиңиздер келсе дагы. Мен биринчи жолу сен менен чогуу бүгүн даамын татып көрөт окшойм. Демек азыр биз күрүчтү кайнатып бышырып алабыз. Ооба. Анда эмесе биздин күрүчүбүз да даяр болуп калды. Бул кандай болуп бышат? Ушунда суусу канчалык болуш керек? Суусу ушунчалык болуп, бир аз ботко сыяктуу болуп калат. Андан кийин бир аз туз кошуп алабыз, бир аз даамын чыгарыш үчүн. Өтө көп кошпойбуз. Бул сорпо менен айранды качан кошобуз? Анан аралаштырып алабыз. Сүт менен айранды бул жака идишке чыгаргандан кийин берерде. Демек тамагыбыз даяр болуп калыптыр да эмне? Демек тамагыбыз даяр, ооба. Мына, бисмилла. Биринчи күрүчтү салып алабыз. Бүгүн ошондо биз кордо тамагын даярдап атабыз. Кордо тамагын. Конокторубузга куюп берип баштадык. Ооба. Бир аз шорпо, бул койдун шорпосу. Анан да бир аз айран кошсок, даамы аябай сонун болот. Аралаштырып алабыз бир аз. Ошондо даяр болду. Бүттү. Жалкоолордун тамагы экен бул. Мындайча айтканда жалкоолордун тамагы десек болот. Бирок аябай пайдалуу. Мунун ичинде Айрыкча бул жашы өткөн чоң аталарыбыз, чоң энелерибизге аябай пайдалуу. Демек даяр болуптур да. Чоң рахмат. Анда эмесе азыр даамын көрүп көрөлү. Бул тамактын аты кордо деп аталды, Бул керектүү үчүн мен даамын көрүп атканда сен айтып бере бер. Биринчи күрүчтү бышырып алабыз. Күрүчтү бышырып алгандан кийин табакка чыналарга өлчөп салып туруп, үстүнө сорпо, анан айран кошуп коет экенбиз, Туз кошуп, анда эмесе азыр даамын көрүп көрөлү сиздер менен чогуу. Чын айтсам мен биринчи жолу ичип атам. Өлү ысык экен.
Урматтуу көрөрмандарыбыз, бүгүн биз сиздер менен биргеликте кордо тамагын жасадык. Бул тамак болсо биз ошол орозо учурунда өзгөчө жеңил, менин оюмча эртең менен ооз жаап жатып жегенде жакшы болчудай окшойт. Анда эмесе сиздердин жалпыңыздарга кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эч качан унутпаңыздар, орозодо бул дайыма биз өзүбүздүн дасторконубузда башкалар менен бөлүшүүдө дагы жакшы бир майрам күндөрү. Өзүңүздөрдүн меймандарыңызга дагы, ооз ачарда дагы, ооз жауда дагы жаза берсеңиздер болот экен. Сиздер менен кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угуп чыкчак. Аман туруңуздар. Сиздер куттуу Рамазан берүүсүнө ортоктош болдуңуздар.